2009 жыл болчу. Ал кезде мондай ааламды бир вирус каптап кетет деген ой жок болчу адамзатында да. Анан сиз айткансыз, Сооронбай Жээнбековдун доору бүттү. Ал 20-жылы кетет деп эле мындай ишендүү түрдө айткансыз да. Чын эле кетет. Пресс-конференция берген. Ишеним да ал уже. Анан дагы кимдер кетет эми? Эми өткөндө айттым, Садыр кызык дейм азыр кыргыз элине. Куткарбайт, Садыр тетирсинче камалат деп эле айттым да. Эмнеге деп эми кайра мындай чынына келели. Анан Садыр келди деп мага айтышты эртең менен мындай ойгонсом. Соке кетти, сиздин айтканыңыз болду деп анан мен айттым Садырдын эми мындай ичимдеги новый бог айтты дейинчи, мен десем дагы адамча болуп калбасын. Новый бог айтты. Может, менин осум айтты. 2 айга жетпей авторитети кетет деп. 2 айга жетмексин мына. Анан азыр Садыр же Канат Исаев куткарбайт. Эмнеге? Сооронбайды да куткарбайт, эми ушу так болушун айтып коелу. Эмнеге куткарбайт дегенде, Сооронбай Жээнбековду минтип айттым мен. Сиз бийликти беришиңиз керек же кетишиңиз керек депчи. Эмнеге дегенде бир эле причинасын айтайын деди. Менин требованием бирөө эле болгон. Сиз жаңы доордун сырын билбейсиз дедим. Ааламдын талабын билбейсиз. Мен айткан жокмун, сиз муну колдоп атасыз, сиз мындайсыз, анан сиз белекет деген жок. Ага ал майда нерсе. Эң башкы нерсе ааламдын талабын билбей атасыз, доордун сырын билбей атасыз мына. Ал Сооронбай билбей кеттиби? Анан Садыр кайдан билет? Садырга караганда Сооронбай агыраак деп айтсак болот да. Себеби Садыр дегер Алла колдосо соттолбойт эле, эгер ак адам болсо. Мисалга Ал сыноодур балким. Жок, сыноо да эмес. Бул эми Акаевдардын кишиси, Бакиевдердин кишиси, мындай айтканда, бул кишиге Атамбаев келгенде эле жаккан эмес. Ошол жылы эле Ташиевке ал кезде Ташиев лидировать этип турган, Ташиев президент болом деп ак үйдө аттап ийген да ошол. Аны да мен кылып ийгем, аны да айтып коеюн, Ташиев Жапаровдун көзү турат. Дарбызадан ашып кеткенде. Ал мындай болгон. Эми кичине ошого токтолуп өтөлү. Булар чыгаардан мурун бизден баягы көз ачык катарда балдар көрөт да. Спортсмен балдар чалды. Актан деген жигит бар. Азыр телефондон деле таап айтсак болот. Ошол мага чалды. Байке, жолугалычы. Сизде бир сурообуз бар эле дейт. Эми балдар суранып атса, мен бирөөнүн сөзүн жок дебейм да. Оюн угайын, мындай. Жок дегенде оюн угап, жок дегенде бир туура кеңеш берип, же мүмкүн бир жакшы идеясы бар деп. Любой адамды ошентем анан. Мени деп ал балдар келди, анан чыгып, анан эмне десем, алар эми акча жасап көнөт, ошондой мезгилде иштейт, ошондой революция чабылып. Анан ал бала мынтип айтты, байке, Артур Медетбеков, Кубанычбек Кадыров. Жок. Исабеков. Туура айтып атамбы? Исабеков бар ооба. Исабеков. Көлдүк. Ошо кишилер да бир эки жөн фамилиясын айтты. 2 күндөн Садыр Жапаров менен Ташиевдер мүмкүн аңтарыш болуп кетсе, алар чыкканда, могу киши жарайт деп койгула деп эле акча беребиз деп атат дейт. Анан мен мындай ичимдеги новый бог айтты, мынтипчи. Садыр Жапаров менен Ташиев өзүнө көр касып атат дедим да. Ошо балдарды чакырып деле сурасак болот. Бул эми далил. Көр касып атат. Мен Атамбаевди кетирбейм дедим. Атамбаев чоң эмгек менен келди. Бул жерде чоң иш бар. Эгер болсо заман башкага кетип калат деп эми айтканым айтканда. Анан акчаны кимден аласыңар? Ал мен билбей эткем да албайм. Аны 13-жылы айтып атасыз да. 13-жылы ошолунун 1-2 күн мурун. Анан ал балдар кетти. Анан 1-2 күндө мен курулушунда жүрсөм эле баягы балдар кайра чалат. Байке площадка келип көрүп койчу, не болот дейлет. Анан коем бутагынан кийим алмаштырып алып анан келсем, баягы балдар тозуп алды. Анан бир КамАЗ иномарка машинени коюп, үстүндө Жапаров, сахна жасап алып, Жапаров бар экен. Да бир генерал бар экен, Мамутов бар экен. Кадыр Кошалиевде жүрөт азыр. Анан Ташиев мен баратсам, биякта бир 6-7 бала менен сүйлөшүп турган экен. Анан мен аларды карап, ана иштегенде чыкпайт экен деп мындай байланыш алып, анан кетип баратсам, Ташиев астыман чыгып калды.
келет. Анан мурун 11-жылы президенттикке баягы барганда мындай жолугуп бир столдо отуруп анан мен сөздөрүмү угуп калганда анан досум кандай деди. Анан эле мен биз башка көрүшкөн эмеспиз, дос деле эмеспиз. Анан эле оосума баштабайсыңбы деген сөз келиптир да. Баштабайсыңбы десем эле азыр баштайм деп эле анан биз кетип калдык. Аңчаны байбалдар айтат. Байга тиге бир арбай кийип окшойсуң кет дагы үйдө сөп эле кетип эле анан. Кийин Садыр Жапаров жазыптыр байге. Анан Садыр Жапаров Москвада жүргөндө баягы кичине Facebook'tanбы жазышып калчубуз. Анан акыбал жакшыбы деп. Эми ал кезде мен Садыр Жапаровду эмнеге сыйлачу элем? Ошо Кумтөрдү мындай коргоп, мындай секреттерин билет деп мындай сыйым бар эле да. Анан Москвага барып калсам жолугалы десем, байга баягыдай ак үйдү аттатып деп анан күлүп жазып коюптур эле. Анан эми анын дагы сыры ошол арбай кийгенден ушундай болгон. Эми ошентип булар ак үйдү басып алабыз деп канча бала соттолду. Кийин 16-жылы дагы келип бийликти басып алам, балдар үйүп коет. Эми чындык эле маселеси ошо болгон да. Анан анда ошончо бала соттолду. Анан азыр деле мен айтайын деп анан ошо видеодон ошо 1 саат жарым саат кылып сүйлөп 2-3 жолу кетирдик. Эми анан дагы балдарды сүйрөй кетпе. Садыр бул сенин ордуң эмес. Сенин ордуң сага бир боштондук эле керек болчу, сага бир тынчтык эле керек болчу. Бул сенин ишиң эмес деп. Эми биздики жанагы сезонуң бүттү, ошо тынч эле берсең элге деле, өзүңө деле, ака-экөөңө деле жакшы болот эле. Тетиринчи актайт элем да Сооронбайдычы. Тиги Терандан ошо бийликти алып берди. Бул жакшы киши дейт элең ансагандай. Садыр Жапаров соттолору анык. Эми көрүнүш катары айтайын. Президент болбойт, кандай болсо деле, балекет болсо деле узабайт. Мына айтып атпайбы, мен 40 күн отурдум дейт. 40 күндөчү мисалы мен болсом, мен ал кезде сен весиң бар, сен уже ИОсуңбу, президентсиңби, уже дүйнөгө сени карап турат. Мен коронавирус эмнеден жаралып атканын айтат элем. Коронавирусту адам өсүп кетмейинче ал энерге өлтүрүп коерум, вакцинанын эчтеке жардам бербесин жеткирип коет элем. Кыргызда эмес, мен дүйнөгөнү буруп коет элем. Мисалга 40 күндө. Анан периште качкандан кийин, жанагынча караргандан кийин, анан 40 күндө баягы периште качса, то есть уруш болгон жерге периште айрылбайт дегендей эле кеп болду. Анан бул алып кетчү адам эмес. Себептери аалам мыйзамын билбейт. Экинчиден кара адам. Үчүнчүдөн бул буйрулбагандан кийин Садыр эмес, Акылбектен акылдуулар дүйнөнү кырсыктап атат. Анан дүйнө келип дагы, дүйнөнүн президенти Путин келип дагы Кыргызды же өз өлкөсүн куртула албайт. Бир гана ошо аалам мыйзамы, ааламдан буйрулган элчи, куткаруучу, жеткирүүчү, мээрим төгүүчү, Арсынбайдын оозу, тили, теласы, душасы, көңүлү, мээрими гана куткарат. Анан дагы бир айтып койгум келет, эми сиздерде көрөрман көп да. Сооронбай Жээнбеков анын тегерегинде эле ошо Канат Саевди көрсөтүп, ошону президент кылып, эми мындай божомол деп мисалгачы, анан ошо менен биз соттолбой сакталып калабыз деп ойлоп атат. Жок. Мен соттогондон кийин Атамбаев президент кезинде дагы мен соттогом. Ошондо эле айткан, бул соттолот, качып эле кетет да, кантип эле соттолсун деген. Жок, качпайт деп. Бул анткени ааламда мынтип байланыш болгон. Мен ошо Атамбаевга ушул билдирүүлөрдү деги эле Кыргызды оңдоонун жолун алып бар, ушу менен алып кетиңиз, мен сизге жардам берейин, түшүнбөгөн жерлериңиз деп жолугайын десем, анан Жантөрө Сатыбалдиев кабыл алды. Атамбаев бошобойт, балекет. Аппарат башчы эле. Аппарат башчы болчу ал кезде мына а кишиге да түшүндүрсөм, а киши дагы мындай. Булар карарып калыптыр. Анан кабыл ала албайт экен да. Сизчелик түшүнсө эле алып кетет да. Койгой, бул жерде кантип уктасак болот. Муну ачыкча бүгүнкү күнгө да салыштырып, анан бияка дагы салыштырып кетсе эле өз жолуна түшүп кетет да, баягы мындай боёкту боёгондой эле. Анан ошондон ааламдан байланыш болгон. Бул Атамбаев кара сага жоолук калса, бул кутулуп кетет дейт. Акталыпчы, жакшы киши деп мээрим төгүп. Бул жоолукпайт. Бул сизге жооп бербейт, эл алдына жооп берет. Эл алдына жооп берет деген соттолот деген сөз да. Ошол сыяктуу Сооронбай Жээнбеков дагы чоң күнөө кетирип койду. Ааламдык шартты менин айтканымды аткарбай койду. Ага чейин бир мына Шарипа Садыбакасова деген эжекем бар. Ошол киши жоолугуп айтты эле, ушу кишилерге бир мээрим төгүп кой, сенин касиетиң билем.
Жаман адамдар эмес, Асылбек менин кошунам эле, ал бул деп анан мейли эже мен мээрим төгөйүн дедим. Анан бир жылдай мээрим төктүм. Анан мынтип окутуп көрдүм. Мынтайчы окуттум. Мында энергия менен окутам да. Энергия менен окутсаң ал өзү эле өзгөрүп кетет. Энергия эгер кабыл алса. Анан эле ал кичине түшүнүп барып эле анан минтип эле кетти да. Анан теледебаттын астында дагы баягы чай ичип калганда да айттым эле. Бир гана жолуңар бар кыргыз дулуулук койсо, ой, сонун идеясы бар экен деп мен ошентип калган. Анан бул түзүк эле киши окшойт. Анан теледебаттан кийин Бабанов эми экөөнүн ортосунда турганда менден энергия тепти да экөөнүчү урушуп кетип Анан жана Багапан деген сөздөр чыкты. Чындайм бул. Анан ошентип мээрим төктүм эле. Анан мен минтип айттым да ошо кече. Бул ишини мен жаңы келген келиндей кылдым эле. Эми кийин абийир ачылган келиндей кылайынчы дедим. Анан кийин анан ошо эжеке да айтыптыр, баягы инисине ошо киши жоолугайын деп атат десе, анан кабыл алган жок. Кийин жөн эле берип кой десек, аны дагы анан азыр башка бирөөнү шайлап, же ага акча төлөп, аракет кылып сакталбайт. Себеби мен Вселенныйдан бурулган сотмун. Кечирсем мен кечирем, актасам мен актайм. Аны үчүн менин шартымды аткарыш керек. Рахмат сизге.